Жалал Абад облусунун Ала-Бука районундагы Көк Таш айыл өкмөтүнүн Булак башы айылында Жумабаев Корчо атабыздын жана Кудайберди кызы Кансулуу энебиздин жаркын элесине арналган жарыш болуп өттү. Жарыш 8 октябрь күнү башталып, 9 октябрь күнү жыйынтыкталды. 8 октябрь күнү жарышта 30дай кыздар катышып, өтө кызыктуу болуп өттү. Машалла, Ала-Бука районунун Көк Таш айыл өкмөтүндө жакшы иш-чара болуп жатат. Ажекебиз Үсөн ажыга Алла разы болсун, кыздардын дагы жарышын кылып берди, балдардын дагы жарышын кылып атат машалла. Кыздардын жарышында өтө бир сүйүнүчтүү, көрүнүштүү көрдүк, алхамдулилла. Кыздарыбыз Алла Тааланын көркөм сыфаттарын, маанилери менен айтып, жана пайгамбарыбыздын сүннөт дуаларын жатка айтып, ошону амалга алып келип атканын өз көзүбүз менен Алла субханаху ва таала бизге көрсөттү. Ошол эле күнү түштөн кийин эркектердин жарышынын 1-туру болуп, 100 баланын ичинен 40 бала финалга чыгышты. 9 октябрь күнү финал өтө кызыктуу болуп, көпчүлүк балдар тең таймашып, орундар чучукулак аркылуу жыйынтыкталды. Жарыштын көркүн катышуучулардын арасынан 4 жашар бөбөгүбүз менен 64 жаштагы атабыз ачты. Өткөрүүчү Жумабаев Үсөн ажыга Бишкектен жана алыстан келген коноктор ата-энеси үчүн мындай өзгөчө кылган иш-аракетине ыраазычылыктарын билдиришти. Жана бул иш-чара тирүүлөр үчүн да, өтүп кеткен маркумдар үчүн да өтө пайдалуу болуп өттү. Баш байгелерге Аксы, Ала-Бука, Чаткалдан келген катышуучулар ээ болду. Калыстар жана устаздар тарабынан 4 жашар бөбөгүбүз жарыштын эң мыкты катышуучусу болуп тандалып, 1 тай, 1 эчкиге ээ болду. Бул иш-чара үлгүлүү. Жада калса Кыргызстанда биринчилерден болуп аткан иш-чаралардан деп айтсак жаңылышпайбыз. Мына ушул айылдын имамы Абдыбек Дамла менен биргеликте ушул нерсени өткүзүп аткандардын ээси болгон Үсөн ажынын макулдугу менен мына ата-энесине аш берип атып, ушул жерде мисалы канча талашып тартышып, улак кылабыз, башка кылабыз деп отурушуп, мынакей Куран жарыш кылып, өтө чоң жакшы иш-чара болду. Бул катышкандар 50 чакты кыз келиндер катышты, 100дөн ашык балдар катышты. Булардын алдына берилген ошол 5 тай болду. 5 тай, 5 торпок, 5 кой, 5 козу. Анда сырткары ар бир катышуучуга 500 сомдон, андан кийин кызыктыруучу сыйлыктар берилди. Биз айтабыз, ушул нерсе дайыма уланып кетсе экен. Куранды мына ушуну биз даңазаласак экен. Дайыма ошо элге, журтка биз туура ысырапкерчиликти дагы туура жеткизсек экен. Бул жерде эч кандай ысырапкерчилик болгон жок. Неге дегенде, 2 күндөн бери адамдарды бакты, 2 күндөн бери ушул 30 үйдөн ашык үйгө конок бөлүндү дейт. Мынакей бардык жерде ушул Куран окулду, намаз окулду, ибадат болду. И ушуну ата-энесине болгон дуалар өтө жакшы болду. Мынакей алыстан ушул Көлмө медресенин мүдүрү, мугалимдери дагы бардыгы келди. Биз ошолорго разылык айтабыз. Аллах разы болсун. Келген кадамдарына Аллахым ажыр соопторду берген болсун. Ушул эли журтубузга дагы дайыма ушул нерсе уланып, ушул нерсе баркталып, ушул нерсе дайыма эл журттун ичине кеңири сиңип кетсе экен деп ишенебиз. Биздин район боюнча бул иш-чара негизи 7-чи иш-чара. Ушул ата-энесине аш кылып аткандардын ордуна ушул 7-чи жолу болгону. Бирок ошолордун ичинде эң чоң деңгээлде чыкканы мына ушул 1-чиси. Рахмат ушул келип бергениңиздерге. Силерге дагы Алла разы болсун. Бардыгыңыздарга, Дамла сизге дагы.